Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар. Элтерде билерман Ордо бүгүн кышкы сериялардын 6-туру сиздердин назарыңыздарга Динара Сапарова командасы бүгүн Ордобузга келген. Бул команда күзгү оюндарда ойноп, бир упай менен гана жеңилип калган. Бүгүн дагы бир жолу премьер лигага чыгуу үчүн ат салышат. Мен ойлойм, балким бүгүн бул команда премьер лигага чыгып кетет. Аны оюндун жүрүшүндө көрөбүз. Анда мен бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялаймын. Команданын курамын Ордого чакырууну баштаймын. Демек бүгүнкү оюнда Динара Сапарова командасын Шарипбай кызы Сейил аттуу катышуучубуз орындук отуруу менен баштап берет. Ош мамлекеттик университетинин студенти 3-курста окуйт. Нурсултан Акылбек уулу, педагог, команда мүчөсү. Асан Өмүрзаков, Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин 1-курсунун студенти, гуманитарлык багытта окуп жатат. Гайратбек уулу Тариел, кесиби боюнча юрист, команда мүчөсү. Жаныш Жусупбеков, Ош шаар мэриясында жаштар комитетинин жетекчиси, муниципалдык кызматкер. Жана команданын капитаны Динара Сапарова. Муниципалдык тармакта иштейт. Бүгүн мына ушул команда урматтуу телекөрүүчүлөр силерге каршы ойногону келишкен. Дагы бир жолу куш келипсиздер. Динара, ортодон дээрлик 5 ай өттү. Сиздер күзгү серияда ойногонсуздар. Маанайыңыздар жакшыбы? Команда оюнга даярбы? Команданын ичинде өзгөрүүлөр байкап атам. 2 жаш билерман кошулуптур. Эки ооз сөз сизге. Саламатсызбы? Алып баруучу, саламатсыңарбы? Клуб мүчөлөрү жана телекөрүүчүлөр. Биздин команда бир аз убакыт тыныгуудан кийин оюнга даяр. Команданын маанайы жакшы. Ар жекшемби сайын 19:40 ЛТР каналында, негизги каналда Билерман Ордо оюнун көрүп турсаңыздар болот. Биздин расмий өнөктөштөр бул адаттагыдай эле Барбол. Адал таттуу дайыма жаңы гана силерге ширин токочторун ар дайым алып келип берип турат. Дагы бир өнөктөшүбүз бул Актив дизайн. Актив дизайн полиграфиянын жана жарнак борбору. Полиграфиянын жана жарнак дизайндын бардык түрлөрүн сиздерден буйрутма катары кабыл алат. Дагы бир өнөктөшүбүз бул Таев костюмс. Таев костюмс силерге жана телекөрүүчүлөргө сымбаттуулукту жана ийгиликти каалайт. 0-0 эсеп, биринчи раунд. Раунд. Рыспай Чынысов суроо берет. Аксы районунан Ак Суу айыл өкмөтүнүн тургуну. Илгерки бир заманда өзүнүн хандыгында атагы чыккан бир акылдуу токуучу болот экен. Тигүүчү дейбизби же токуучу дейбизби, кайсынысы жакшыраак? Күндөрдүн бир күнүндө ал кокусунан бир жалган жалаа менен ошол эле хандын зынданына түшүп калат. Зынданга түшөрү менен ошол жердеги кылмыштарга айыпталган кылмышкерлердин бир башчысы муну сынамакка мындай бир амал колдонот. Анын жанына келип, суу куйган кумураны ташка бир чаап экиге бөлөт дагы, сенин атактуу токуучу экендигиңди биз укканбыз. Ушул кумураны эртеңкиге чейин убакыт берем, тигип кой деп буйрук берет. Акылман токуучу бир сөз менен аны ыңгайсыз абалга калтырган экен. Кандай сөз менен? Кетти убакыт. Токуучу деп атат. Токуучу болсо баягы Кумган бул багыт немеби? Чопорго окшоп. Жана баягы өнөр позор не деп коет да баягындай неме кылганда. Өнөр жасайт го. Кумура, карапачы. Карапачы бул, кумура. Мен токуучумун же неме эмесмин дебейм. Карапачы эмесмин, токуучумун дейби? Бир сөз менен деп атат да.
Андай айтса, ал мага кандай экени белгисиз, все равно кылышың керек деп атпайбы? Бул мынандай эмес. Тигип берем, сен кийесиң десечи. Мен адамдар кие турган кийимдерди кийем деп. Туура болушу мүмкүн ушул. Мындай эмеспи? Жанагы бул сынган менен мурдагыдай өзүнүн калыбындагыдай болбойт деп бул жанагы ичиндеги сууда бир нерсе жокпу? Суу, мисалы токулган нерсеге суу куйганга болбойт. Мен суу куя турган нерселерди токпойм дегендей нерсе болбойбу? Токулгандагы ал суу токулган нерседе суу чыгып кетет да, мисалы. Мен муну токуй албайм дегендей бир нерсе. Мына акылдуу токуучу жалган жала менен. Бирок бир эле сөз менен деп атат. Жалган жала менен эмеге зынданга түшүп атат да. Ошондо баягы жаракат бүтпөйт деген эмеспи? Обуну мен мисалы токуган чакта деле баары бир жылчыкча калат. Азыр мен жалган жала менен түшсөм деле баары бир мындай из калды деген. Ооба, мындай жаракат бүтпөйт. Динара ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Нурсултан жооп берет. Нурсултан. Урматтуу алып баруучу, бул токуучу ошол зындандагы кумураны сындырган зындандагы ошол кылмышкерлердин башчысына айткан, мен токуучумун, токулган нерсеге суу куюуга болбойт. Тактап айтканда мен бул кумураны сага каалагандай токуп берем, бирок баары бир баштагыдай суу куя албайсың. Кылмышкер жалган жала менен же башка менен түстө деле баары бир анын атына бир жаман ат болду, ал эч качан өз калыбына келбейт. Сынган нерсени өз калыбына келтирүүгө болбойт. Баары бир из калат дегендей. Калган мисалы адамдын денесинен деле мындай тигилгенде бир шрам калат, ошол сыяктуу буну мен тиккен менен деле баары бир бунун ичине суу куюуга болбойт дегендей шартты берген. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Баарыбызга белгилүү болгондой эле, жыртылган кийимди тигүү үчүн аны эмне кылыш керек, Нурсултан? Тетирисинен оодарыш керек. Себеби сыртынан тиксек билинип калат. Демек, бул жерде акылман токуучу, макул мен тигип берейин, бирок сен мага ушул кумураны оодарып бер ичинен. Анан мен билинбей турган кылып тигип берейин деген. Кумураны оодарып болобу? Чоподон жасалган. Ал кайра талкаланып сынып кетиши мүмкүн. Туурабы? Ушундай сөзү менен, акылдуу сөзү менен ал ошол кылмышкерди сөзгө чыккан экен. Анда мага ичинен оодарып бер, тескерисинен. Мен тигип берейин дептир. Кумураны оодарып бере алабы? Эч качан оодарып бере албайт. Эсеп 1-0. Oyunumuz улантылат. Экинчи раунд. Команда курамында эки катышуучу жаңы отурат. Телекөрүүчү үчүн дагы кызык болуш керек. Булар кимдер деген. Шарипбай кызы Сейил. Билерман Ордого бүгүн биринчи жолу ойноп жатасың. Канча жылдан бери бул оюнду күзөтүп келесиң, Сейил? Өзүм катышып баштагам мектептерде. Анан эс тарткандан деп айтсак деле болот, 5-6 класстан баштап. Арстан Токтомбаев, Чүй облусу Аламедин районунан сизерге каршы суроо берет. Сырдуу сандыкча. Суроо. Байыркы мезгилдерде ушул сыр сандыкчанын ичиндеги нерсени жасаган кесип ээлери чоң сыйдын үстүндө болушкан. Аларды аябай урматташкан. Ошол заманда ушул нерсеге, ушул кесипке үйрөткөн атайын мектептер да бар болчу. Жана бүтүрүүчүлөр кийинчерээк жогорку мамлекеттик кызмат орундарына дагы ээ болушкан. Байыркы Герман мамлекетинин мыйзамына ылайык башка кишини өлтүргөнгө караганда ушул сыр сандыктын ичине нерсени жасаган адамды өлтүргөндүгү үчүн айыпкерлерди 3 эсе катуу жазалаган. Көрдүңүздөрбү кандай бир баалаган ушул кесип ээлеринчи. Ал эми байыркы Римде бул кесипти билген кулдар гладиаторлорго караганда 10 эсе кымбат бааланган. Мен ушул нерсени билсем, демек ал кымбат болгон. Гладиаторлор да аябай кымбат болгон, билесиздер, Силерге суроо. Сыр сандык ичинде эмне бар? Бул кайсы кесип ээлери? Алар жасаган нерсе ушул сыр сандыктын ичинде турат. Кетти минута. Акча эмесе? Колон нерселер эмесе? Эми бул Жасай алат эми, бардык адам жасай албай турган нерсе болуп атат. Неге Германияда 3 эсе ачуу, демек андай адамдар аз да. Не болду? Ал мезгилдерде гладиаторлор мезгилдерде китеп жазгандар эмеспи? Мындай оюнчулдар, Кат тааныгандарбы? Кат тааныгандар, кат жазгандар. Булардын мектеби болгон, катчылардын мектеби болгон атайы.
өзүнчө мектеп болгондон кийин жогорку кызматка да кетип атат булар. Катчылардын мектеби, бирок оны эмнени жасап атышат булар? Бир нерсени жасагандар деп атат да. Сыя эмеспи? Жаза турган. Сыя эмес, баягы чындап. Немен Хорошо, баягындай сайында кыла турган сыя деп атасыңар. Азыр бунун ичинде жок да, ал жок да. Азыр бүгүнкү убакта бар экен да. Мөр жасагандар. жок, мөр жасагандар ал эле бул азыр болгондор. Зергерлер эмеспи алтын буюмдар жасагандар? Жок, зергерлер көп эле болгон. Жок, зергерлер деле бал болгондор. Кол өнөрчү. Жок, чоң сыйга ээ болгон деп атат демек бул. Бирок катчыларды өтө сыйлашкан ошол учурдачы, бирок бир нерсени жасагандар деп атат. Ошол эмне? Может, печат болушу мүмкүн. Ошол мөрдүн сыясы балким же мөрмү мындай жогорку кызматка кетти деген сыяктуу ошондой болуп атат. Карта жасагандар эмеспи? Динара айым, Урматтуу алып баруучу, бонус алып көрөлү. макул, мен 1 минутталык бонусту кайра сиздерге беремин. Ушул менен бул жардам түгөнөт. Кетти минуталык бонус. Стоматологдор эмес, а? Стоматолог, саат жасагандар, карта чызчулар бар го. Жолду көрсөтүүчүлөр. Жол көрсөтүүчүлөр, баягы терине, немеге биле тургандар. Тиешелүү экен бүгүнкү күндө деле. Эми азыркы эгер карта жетир болсо, дагис болгон болуп калгандар. Саат Убакыт бар дагы. Мисалы ар бир адамда жеке мөр деле бар, мисалы. Же сыя дей турган болсок, ручка керек ар бирине. Чатайын ушуну үйрөтүүчү мектептер болгон дептир, а? Ошо жасаганды үйрөтүп атат да аларга. Ал мезгилдерде эми эмне мисалы күчөгөн ошол гладиаторлор мезгилдеринде. Ал неме эмеспи? Ок жасаган аркы беркелер эмеспи? Муну биз сараңды. Ушуларды өлтүрүп койгондорду. Кол өнөрчүлөр болгон кулдар кымбат бааланган дейт. Соот жасагандар Ичине бата турган нерсе болуш керек да, кичинекейирээк эле нерсе булар. Жана Курал саат жок, курал болгондон да. Тезирээк неме кылат? Стоматолог мисалы үчүн тиш жасагандар, саат жасагандар, зергер буюмдар. Тишти канча жасайт ошол мезгилде? Канча жасашкан? Мезгилдер ошол мезгилде канча жасашкан? Күзгү эмеспи? Жанагы күзгү жасап алышканда. Архимедди өлтүрбөгүлө дегенде. Күзгү болушу да мүмкүн. Бирок буну өтө баалаган. Ар бир адамга баалаган, ар бир адамга тиешелүү дейт азыр. Азыр жеке ар бир адамда, мисалы менин оюмда жеке мөр деле бар да. Ар бир адамда. Динара, ким жооп берет? Команданын ичинен кимдир бирөө бул нерсени жасап көргөнбү жок мен билбейм. Балким айрымдар жасашы мүмкүн. Балким жасабашы мүмкүн. Кимдин кайсыга токтолобуз болот? Мен бирок билем, айрымдар жасаган муну. Балким жасаган болуш керек. Мен кепилдик бере албаймын, бирок жасаган болуш керек. Динара, ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Жаныш Жусупбеков жооп берет. Сизди жасагансызбы жокпу мен билбейм. Азыр туура жооптон кийин көрөбүз. Сиз жасагансызбы жокпу ошондо билебиз. Балким жасагандырсыз, балким жасабагандырсыз. Жооп бериңиз. Урматтуу алып баруучу, бизде командада түрлүү ой пикир чыкты. Бирок конкреттүү бирөөсүнө токтолуп аябай кыйын болуп атат. Бизде мөр жооп кабыл алынат. Ордонун пикирин угуп көрөйүн. Ордодон жардам алганда эмне болмок? Мүмкүн курал жарак, ушул нерселер болушу мүмкүн. Бизге мисалы үчүн ат жабдыктар жасаган, така жасаган ой келди, бирок ар бир адам эми ушул бут кийим жасашы мүмкүн, же болбосо курал жарак, бирок мындай ыңгайлуу го. Бул нан болушу мүмкүн. Неге дегенде илгери ошо нан жасаган адамдар өтө сыйлуу болгон. Ошо Нан болушу мүмкүн. Анда көрөбүз. Сыр саңыттын ичиндеги нерсени көрөбүз. Эмне болушу мүмкүн? Байыркы кезде эң баалуу кесип ээлери. Бул нанды берип коюңуз эми. Жаныш ушул нандычы сториске киргизесизби? Билермандордо дагы аябай бизди кыйнаган суроо болду депчи. Навайчы жакында навайкана ачып аттым эле, бирок ушуну ичип ойлоп оптум да. Навайкана ачып атасызбы? Кадырлуу болоюн деп калыпсыз. 2-0 эсеп, 2-0. Эки каршы телегөрүүчүлөр дагы бир упай өзүнө алып кетти. Экинчи раунд.
эгер ордодон жардам алганда команда расул ушул вариантты айтмак, бирок команда ушул вариантты кабыл алат беле деген дагы варианттар бар. Жахангир Кайнаров, Өзбекстан Республикасы Сырдария облусунун силерге каршы суроо берет. Суроо. Голливудтагы карьерасынын башында актриса Одри Хепберн белгилүү модель негиздөөчүсү Юбер де Живанши менен кызматташкан. Ал менен келишим түзгөн. Одри дайыма мода көрсөтүүлөрү менен алек болгондуктан Францияга Живанши менен кызматташууга көп учурда бара албай калат. Эми элестетиңиздер, Америкадан Францияга бара бериш дагы оңой эмес. Ошондуктан Живанши атайын ушул нерсени даярдатат. Одри Хепберн үчүн сиздерге суроо. Француз тилинен келген бир сөз менен айтыңыздар. Кетти убакыт. Бир нерсени даярдатат. Самолет сөзү. Жок, француз сөз экен. Значит, француз сөз болсо, бизде дагы пайдаланылган сөздөр. Келе албай атат, бирок жолуга турганга эмне жардам берет дагы? Келе албай атат. Косметика, парфюмерия. Ошонун атынан бир парфюмерия чыгарышы мүмкүнбү? Кайсы учурда болуп аткандыгы белгисиз? Бул жолу үчүн эмес, ошонун düşөрүн акыры түшүнбөгөн. Жок, бара албай аткандыгы үчүн жанагы Франциядагысы жасап атат бир нерсени ага карата бир нерсе жасап атат да. Францияда кайманамай жасап атабы. Ошол фирма бир эле сөз керек да. Бир сөз, значит, пайдаланылган. Анау аты айтып атат го, эмне? Живанши, Одри деген Голливуд жылдызы экен. Белки Живанши. Балким баягындай кат жаза тургандай же түз эфир кыла тургандайбы же ал жактан бир парфюмерия чыгарган эмеспи? Ошонун атынан. Ошо парфюм, косметика, мода. Ооба. Кандай кайсы косметиканы? Одри Хепберн дейт. Ошондой косметикалар барбы? Же кийимдер барбы? Эми Францияда эмеспи, жолуга албай аткандагы косметикалар эмеспи? Жолугушууда кие турганда, пайдасы тие тургандай бир косметика нерсеси жокпу? Францияда чыккан. Ойлоп парфюмерия жакшы. Динара, ким жооп берет? Француз тилинен бизге келген бир сөз. Биз ошол сөздү колдонобуз көп учурда. Урматтуу алып баруучу ордодон жардам алабыз. Урматтуу ордо, жакыныраак келиңиздер. 20 секунд убакыт беребиз. Эмне болушу мүмкүн? Кетти убакыт. Коюп алып туруп, фоксимелия. Эмесин ал келе албайт. Манекени коюп алып, кийинтирип, бирок наркы Одри Хепбернге жасап берип атат да бул. Бергенде жана көрсөтү. Мына жакка турган экен. Ошондо Живаншинин эмеси сатып. Мына жакка эмне деп атат? Неме сен жакка турган айттым Фоксимелия деп атам. Динара, ордо жардам бүттү. Динара. Так. Ким өзүңүз жооп бересизби? Урматтуу алып баруучу, өзүм жооп берип көрөйүн. Ордонун жардамына таянып, эки вариантта жардам беришти, бирок экөө тең. Экөөнүн бирөөсүн жооп бериңиз. Бир вариантты. Манекен. Ордонун жардамы туура. Алар манекенин жасап койгон Одринин. Ошого көйнөктөр кийгизип койгон. Мына Одринин каалагандар көрүп алгыла деген. Мына бүгүнкү күндө супермаркеттерде жаныш манекендердин толтура түрү бар. Кийимдер кийгизип койгон. Ушундай эле кылып Одриге ушундай бир манекен жасаган, өзүндөй кылып. 2-1 эсеп команда Ордонун жардам менен бир упай ала алды. Бирок дээрлик бардык жардамдарды алып бүттү. Бонусу да калды, Ордонун жардамын алды. Эми бул жака команда өзүнүн гана күчүнө таяныш керек. 4-чү раунд. Команданын дагы бир жаңы мүчөсү. Бул Өмүрзаков Асан. 1-чи курс. Өмүрзаков Асан. Маанай кандай? Жакшы. Жакшыбы? Манекен деген идея келбедиби сизге? Жок, андай идея. Супермаркеттер көбүрөөк айланыңыз.
жөн эле кирип коюңуз. Гайыпова Райхан, Бишкек шаарынан силерге каршы суроо берет. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кайсы бир чыгармасынын каармандары кандайдыр бир нерсеге зар болушат да, ошол эле учурда ошол нерсенин курмандыгы дагы болушат. Мен чыгарманын атын айтсам, анда жооптун 50% айтылып калат. Өздөрү зар же ошол нерсенин бир эле учурда курмандыгы. Кетти минута. Чыгармаларын атайынча чыгармалар. Жамиля бар. Мен оюма мына келди, ак кеме келди, бешик. Анан баягы кылым картары билгендеги баягы Курманы болуп атал жерде. Мен айтып атам, деңиз бойлой жүрүп ала төбөт. Сууда жүрүп туруп, сууга зар болуп атышат дагы, суун ичип туруп, ошо тузуу судан ичип алып туруп өлүп атышат. Деңиз бойлой жүрүп ала Сууга төбөт. чөгүлүп өлүп атал жерде. Суу жок болот дагы, сууга чөгүп өлүп. Жанагы эме Кристинден башкасы жок болот. ошодо Кристин атасы орган беле суудан ичип турган өлүп Анан ошо сууга зар болуп атат, тура эле бу жерде. Эми бул жакшы бир вариант да. ак кеме. Ак кемеде мен оюма мына балага зар болуп бешикти банда кылган ошо оюма келип кетти эле биринчичи. Балага зар болуп. Бирок анын курмандыгы Курмандыгы болбой атат да. Будайга зар болуп кийин будай өлүм болот деген буда эмеспи? Будай өзү жок кылат го буларды. Ба Исмаил Будайдын айынан жок. Исмаил будайларды урлап кетип беле? Ал общий. Бетме бетте, а? Жетти. Ошонун курмандыгы болуп атат. Дагы Башка чыгармаларына кирели? Дагы Кызыл алма жок. Акжан, Түнкү суга. Ошол жерде туруп атат деген жеринде, мисалы сууда туруп сууга зар болуп атат дегенде эле илешип атат да. Мен ошону ошол жерде турат, бирок ошого зар болуп атат деген акыркы сүйлөп. Жамиля эми сүйүнүп неме болбойбу? Деңиз бойлой жаткан ала деп. Динара, ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, мен өзүм жооп бергенге аракет кылайын. Чыңгыз Айтматовдун Деңиз бойлой жаткан ала дөбөтүндө жанагы кайыкта сууда жүрүшүп, сууга зар болушуп, анан жанагы баласын куткарыш үчүн ошол суудан ичип, атасы сонун курмандыгы болуп атат. Эсеп 2-2. Жооп туура. Бул ошол деңиз бойлой жаткан ала дөбөт. 2-2 эсеп. Пинин жашоосу деген индиялык кинодо бар го. Өзү океанда. Бирок бир тамчы сууга зар болот. Оюнлантылат 5-чи раунд. 5-чи раунд. Командада шанс бар. Бир эле упай артта келип атат азырынча. Василий Станчук, Беларусь. Брест облусунан силерге каршы суроо берет. Экранга көңүл бурабыз. Сиздердин назарыңыздарга Сингапур аба жолдорунун стюардессаларынын сүрөттөрүн көрсөтүп атам сиздерге. Булар сингапурлук стюардессалар. Баарыбыз жакшы билебиз. Негизинен стюардессалар окшош формада болушат. Сингапурдук стюардессалар саронг деп аталган бул улуттук формада иштешет. Ушул улуттук формасы экен, саронг деп аталат экен. Көрүп турасыздар, ар бир форманын түсү ар башка. Кызыл, көк аралаш да ушундай, Сиздерге суроо. Бул саронг формасынын түсү эмнени аныктап берет стюардессаларга байланыштуу? Кетти минута. Булар окшош болот да, мына лицосу окшош болот да, анан кийими айырып алган турбайбы? Светин жашына байланыштуу эмеспи? Ошо жашына байланыштуу. Жашын аныктап бериши мүмкүн. Болбосо должностун, немесин, баягы функционалдык милдеттер мунуку чоңураак, мунуку кичинерээк дегендей маани. Кээ бири башка кызмат аткарат, кээ башка кызмат аткарат. Эми мындай менин оюм мына ойлор келди. Кардарлардын көп, не деди бунун суроонун өзү, неге мындай ар түрдүү, свет ар түрдүү. Мен мага мындай варианттар келди. Кардарлардын көңүлүнө бирөөгө мындай жагат, бирөөгө мындай жагат деген нерсе болушу мүмкүн. Экинчиси, мисалы үчүн кызыл ысык жерлерге учкандарга ошондойбу ар бири ар башка мамлекетке эмес, ар башка мамлекеттерге самолеттобу же башка самолетто, ошол маанилүү да. Мисалы бир самолетко кызыл чыгабы же жашыл чыгабы? Ошону айттым. Эгер башка чыкса, ар бир мамлекетке ар башка. Эконом класспы, бизнес класспы деген жерлеричи? Эгер бардыгы бир жерде чыкпасачы, бир самолетто төртөө тең. Азыр аны тактайбыз. Бардыгы бир самолетто. Бир самолетто. Возраст бирок жерде эч кандай роль ойнобойт да. Жок, Малайзиянын улуттук кийими деп атат да бул. Улуттук кийими, цветине көңүл бурушубуз керек. Ошо кийимдердин түсүнө карата обязанностьтор бөлөк болсо керек. Оюмалары окшош экен, болгон түсүнөн эле башка экен. Цветине көңүл бурушубуз керек. Сүйлө. Вариант кызыл. Жаш, ошол жашына, должностуна же болбосо бир
ошондой нерселерине майлы бериш мүмкүн да. Самолеттер кандай функционалдык милдет аткарабы? Өз милдеттери. Бирок стюардесса да бирдей эле болот да. Ошодо. Баягы убакыт өтүп мисалы жаш өткөн сыяктуу жылычалар өзгөрөт го аларда. Учуучуларда, пилоттордо. Возраст жок. Жаш өзгөрөт. Динара, ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу. Ким жооп берет? Өзүм жооп бергенге аракет кылайын. Булардын ар кандай түстөгү улуттук формасын кийиши булардын самолеттун ичинде аткарган функционалдык милдеттин жашын аныктап берет. Ошондой эле үй бүлөлүк абалын аныктап берет. Бирөөсүн айтыңыз. Функционалдык милдетин аныктап берет. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Түстөр даражага бөлүнөт. Түстөр даражага бөлүнөт. Кадимки стюардессалар көк көйнөк, эки жактагы. Улук стюардесса жашыл, ал эми башкы стюардесса кызыл түстөгү көйнөктү кийип жүрүшөт. Функционалдык милдети жөнүндө болуп жатат, урматтуулар. Жооп канааттандырарлык. Туура. Есеп 3-3. 7-ci rauнд. 7-ci rauнд. Александр Герасименко, Чувашия Республикасы. Урматтуу билермандар. Юрий Энтин жана Фарух Закиров экөөсүнүн айтымында СССРдин карталарында кайсы бир ырдын аркасынан гана пайда болгон бир шаарча бар. Кайсы бир ырдын аркасынан пайда болгон шаарча. Силерге суроо. Фарух Закиров менен Юрий Энтин кайсы ырды назарга тутуп жатат? Минута кетти. Россия. Урматтуу алып баруучу, Россиянын шаарларынын бириби? Мен аны айта албайм. Бирок Эсенгиндин ичинде. Эсенгиндин ичинде шаар. Фарух Закиров бул Өзбекстандык да, туура? Ооба, Өзбекстандык Юрий. Бирок бул Бирок буда биринчи чыгып туруп, ошо ырдан кийин шаардын кайсыл? Шаарбы же? Шаар. Ырдан кийин ошол ырдын атынан шаар. Баягы 3 күдүк тирик алса, шошон ырга кайсы? Яллан ырдан. Ялланы дагы. Шахрисаппы? Шахрисаппы? Бирок бул Эсенгиндин балким ошолор будан башка деле болуп калышы мүмкүн. Жөн эле мисал катары кетип атат да, анын ырларын эмес, сырткада чек. Москва, Белоруссия, этибербесиз райондай токтобой. Ырдын ичинде кантылган чыгат да. Так. Немечи? Карменин кайсы ыры бар эле? Это Сан-Франциско деп. Жок, айткыле. Мамлекетте ошо шаарларга байланышкан ырларды айта берели. Эгер Өзбекстан өзүн айткан болсо, Ташкент деген деле ырлары бар да алардын. Ташкент деген ыры? Ташкентте жазылган деле. Мына жерде. Динарайым. Кайсы ыр? Кайсыл? Жокпу? Жок. 3 кудук. 3 кудук? Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Бул мурун эле болгон өзү бул шаар. Бирок КГБнын бийлигишүүсү менен ошол кезде бул шаар мындайча айтканда аталбай калган. Бирок ушул ыр улам чыга берип бүткүл Союздук Республикада хит болуп кеткенден кийин бул шаарды кайрадан жарыя кылышка мажбур болушкан. Бул Учкудук шаарчасы. Мынакей. Навай областында экен, Өзбекстандын. Бул жерде 2-3 завод бар экен. Менимче ушул заводдордун бирөөсү мындай бир өзгөчө статустагы завод окшойт деп атам. 35 000 адам жашайт экен бул шаарчада. Аябай ысык экен.
Анан 3 кудуктун тарыхы дагы бар экен. Ал кийин өзүнчө айтып беремин. Билермандар бир уп алдыга чыкты. 8-раунд. Кайсы суроо келди? Блиц раунд. Азаматтар 3 суроо 20 секундадан силерге каршы демек Алабыкадан Нурбек Стамбек суроо берет. 17-чи кылымда бир фантастикалык чыгарманын каарманы саякаттап жүрүп, аны тиштелген алмурутка окшотот экен. Урматтуу билермандар, кайсы материкти айтып жатат? Кетти 20 секунда. Так. Африка. Дагы. Так, Австралияга окшош эмес, Евразия. Америка, Түндүк Америка, Түштүк Америка, Антарктика неме? Картасы сыза коюн да? Сыза коюн. Тиштелген алмурут dedi. Алмурут дейт. Динара. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу Нурсултан жооп берет. Нурсултан. Урматтуу алып баруучу Африка материги. Кайсы? Африка. Африка. Биринчи суроонун жообу туура. Экинчи суроо. Мээрим Тыныбек кызы Базар Коргондон. Бир психолог чын тамаша иретинде аялдар ушул 3 нерсени жок жерден жаратканды жакшы көрөт экен деп айтыптыр да. Жок жерден. Биринчиси кийим алып бер дейт экен, туруп эле. Ушундай жаныш. Экинчиси салаттын түрүн айтып жиберет экен, мына салат жесек болобу, же алып кел, тиги бул ушундай салат жасаймын деп. Үчүнчүсүн сиздер табыңыздар. Эмнен баштап берет жок жерден? Кетти 20 секунда. Жок, мээри дейт. Кийимден кеттик, тамакка кеттик. Болду, Абстрактыга чыгып кетеби? Мен башыма өткөндү айтып атам. Одан башкачы Жок жерден жаңжак салганды жакшы көрөбүз. Өө тамаша иретинде деп атат да психолог. Чыр чыгаруу, мени жөө деп биз кыргыздар ошону сүйлөп коет. Мен уруштап байлы жазып койдум го биринчи. Анда сиз жазсаңыз турушат. Динара. Урматтуу алып баруучу, өзүм жооп берейин. Аялдар жок жерден жаңжал чыр чыгарганды жакшы көрөбүз. Жаңжал чыр. Жок жерден. Мени жейбиз деп тамашалашып коюшат. Сиздин мүнөңүздө бар ушул нерсе? Жок жерден жаңжал чыгарасызбы? Бар. Ачуу чындык булчу. Жооп туура. Уруш жаңжал жок жерден пайда кылып коюшу мүмкүн экен да. Ушу бир нерсе деп отуруп уруш жаңжал чыгарып экен да. Бирок бул аялдын мындай мүнөзүнүн бир түрү деп эле кабыл алыш керек экен. Жаныш, бул өтө капо деле болуштун кереги жок экен. Бир жарым сааттан кайра өзүнө келет экен да. Ага өчөшүп кыйкырыштын кереги жок экен. Бекер башың ооруйт. Азимбек Матраимов 3-чү суроо. Туура тапсаңар упай аласыздар. Баткенден суроо берет. Мындай бир сүрөт жөнөтүптүр. Мен мисал үчүн деп экөөнү коюп койдум негизи. Көрүнүп атабы? Көрүнүп атат, Караңыздар. Кадимки эле машинанын номерлери. Бул Россиянын мамлекетине тиешелүү номерлер. Кадимки эле кириллица тамгасы менен жазылган. Бирок бул жерде ошол эле алфавиттеги Б, кадимки биздин Б, Л, И, Я, Ю деген тамгалар эмне үчүн жок? Эмне үчүн буларды кошпойт? 20 секунда кетти. Тамгалар? L, B, L, U, A. L, U. Эмнеге кошулбайт дейт? Булар латынча да, сурап. Латынча. Бул эки жакта тең кириллицада дагы латынчадагы болгон тамгалар неме кылып турат? Алар цифранын немесин берип калат. Эки маанини билдирип калбайбы? Эки ошо цифраны билип калат да. Ю, йоттошкон баягы цифралар бир. Я. Динара. Урматтуу алып баруучу Нурсултан жооп берет. Нурсултан. Урматтуу алып баруучу, толук кандай эмес, бирок шарт аракет жасап көрөйүн. Ушул тамгалар менен куралганда, тактап айтканда, мындай туура эмес сөздөр чыгып калгандыктан алар тыюу салышы мүмкүн. Бизде деле ал сөздөргө, мисалы,
тамгаларга эмес, бирок ошондой сөздөр менен номерди берүүгө тыюу салынды. Балким ошондой болушу мүмкүн. Ооба, бизде деле ю ялар жок. Ый жок, ың жок, Ошондо сиз негизги жоопту кандай алып берип атасыз? Нурсултан. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Кириллица болсо дагы, номерлерди, ушул жогоруда номерлерди айттым да. Эл аралык келишим деген нерсе бар, Жаныш мырза. Эл аралык келишимге ылайык латын тамгаларын же ошого окшогон тамгаларды гана колдонууга уруксат берилет. Латын тамгасынан окулуш керек. Мен тапса керек дедим эле сизге, урматтуулар. Тилекке каршы. Өтө өкүнүчтүү болуп калды. 3-чү суроого келип токтоп калганыңарчы. Эсеп 4-4. 9-чу раундга старт беребиз. Азизбек Ашуров оштарынан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Бул белгилүү аталардын, аталар деген сөз тырнакчанын ичинде, Динара. Бул белгилүү аталардын кээ бирлеринин сүрөттөрү дүйнөдө көп жерде бар. Тоодо дагы бар айрымдардын сүрөтү, тоодо. Бирок сүрөтү бар нерсе, ошол сүрөтү бар нерселер динге дагы байланышы бар. Белгилүү адамдар десем деле болмок. Бирок ушинтип жазыптыр телегөрчү. Бул белгилүү аталардын кээ бирлеринин сүрөттөрү дүйнөдө көп жерде бар. Көп жерде бар. Тоодо да жүрөт көпчүлүгү, тоодо. Бирок сүрөтү бар нерсе, ошол сүрөтү дин менен байланыштуу деп атат. Урматтуу команда. Булар кимдер? Жана эмнеге булардын сүрөттөрү дин менен байланыштуу? Эмне жөнүндө сөз кетип атат? Кетти минута. Көрсөндөрдөгү эмелер эмеспи, айкендер? Көрсөндө кандай айкендер? Тоолордун аттары эмеспи? Адамдардын аттары коюлат го. Олуя ата, Олуя ата, падыша ата деген сияқты. Падыша ата, мисалы, падыша ата деп динде да болот го. Динде олар ыйык ол жерге барып сыйынышат да. Бул аталардын сүрөттөрү деп атат. Мына Сулайман тоо, Сулайман пайгамбар да, мисалы. Туурабы? Сулайман пайгамбар ушул жерге келген. Тоолордо да бар деп атат. Немеде? Ухудто сүрөтү жок. Ооба. Эмеде Грецияда дагы жанагы тоолорго сүрөт деп атпайбы? Сүрөт баягы бар го, баягы Америкада бир мындай тоодогу немелердин, президенттердин баягы немелердин сүрөттөрү немеси. Алар Вашингтон неме 4 адам да, алар динге тиешеси бар. Ленин чокусу бар, чокуларга, Эверест Жомолунга дагы кимдер бар? Эркектердин аты неме? Кытайда дагы бар. Жеңиш чокусу дагы мисалы дүйнө жүзүндө кайсы чокулар бар? Сүрөттөрү бул динге байланыштуу деп атпайбы? Динде сүрөт, адам сүрөтүн болбойт мисалы. Динара. Урматтуу алып баруучу. Туура вариант чыкты ордодон. Туура вариант чыкты. Булардын сүрөттөрү не деп атат? Дин менен байланыштуу деп атат. Дүйнөнүн көп жеринде бар деп атат. Урматтуу алып баруучу, бул жерде булар мисалы үчүн мына Сулайман тоо, Олуя ата, падыша ата деген сыяктуу ошол эмелер, анан ошондой эле Жеңиш чокусу, Ленин чокусу жалаң эркектердин атынан аталат тоолордагы. Анан мына бул сүрөттөр кайсы тоодо бар анда? Сиз айтып аткандар сүрөттөр кайсы тоодо бар? Сүрөттөрү анан бул Грециядагы жана Олимп тоосунда кудайлардын урматына эмелер өткөрүлүп турганда, олимпиадалык оюндарчы ошол жерде кудайлардын сүрөттөрү коюлган. Жок, бир жоопту айтыңыз. Грециядагы Олимп тоосу. Жооп кабыл алынат. Мен эмне үчүн туура жооп бар дедим? Көпчүлүк көңүл бурбай койду ага. Мен азыр экранга сиздерге бир сүрөт көрсөтөм азырчы. Тариел, кимдер булар? Я. AQSh'нын президенттери да. AQSh'нын президенттери. AQSh'нын президенттери эмнеге чегилген сүрөтү? Доллар да?
Эми долларга келебиз. Долларда не деген сөз бар? In God we trust. Бул эмне деп которулат, Динара? Тарел? Биз Кудайга ишенебиз деген сөз. Биз Кудайга ишенебиз деген. Бул Американын президенттеринин сүрөтү чегерилген доллардагы сөз жөнүндө кетип атат. Тарел, эмне үчүн сиз мындай идеяңызды ортого жакшы мындай коргой албадыңыз? Өтө логика сонун болчу ушул жердечи. Каяктагы Сулайман тоодо кимдин сүрөтү бар? 5-4 болуп калды. Команда кармай алабы 5-те? Же жокпу, 10-чу раунд. 10-чу раунд. Азыркы суроонун жообу ким таптı эле тургандардан? Калысуу үчүн кол көтөрүп койлачы. Семеттей, Алишер, Сагын. 3 адамда, 3 билерманда бул туура жооп болгон экен. Костя, Герасименко, Новочебак, Сарск. Урматтуу билермандар. Кээ бир өлкөлөрдө, Жаныш мырза, балдар ойночу каруселдер, мен силерге сүрөтүн коюп коеюн, мисал үчүн да. Балдар ойночу каруселдер биздин Ошто парктарда деле мындай толтура каруселдер бар, ошолордун бирөөсүн. Айрым өлкөлөрдө саат жебесине каршы айланат экен, каршы. Айрым өлкөлөрдө саат жебесине ылайык айланат экен. Мисалы үчүн биздин Кыргызстанда каякка карап айланат, мен азыр эстей албай атам. Балким эстегендер болсо, эстеп көз алдына келип атат да, каякка карап айлагандыгычы. Бул өзүнчө бир маселе экен, бул жерде бир себеп бар экен. Эмне үчүн Нурсултан кээ бир өлкөлөрдө деп айтылып жатат, сааттын жебесине каршы айланат, кээ бир өлкөлөрдө сааттын жебесине ылайык айланат. Эмне себеп бар бул жерде? Кетти минута. Күндүн чыгышына байланыштуубу? Жок, бул жери шамалдын ылдамдыгы эмеспи? Шамалга каршы болсо. Погодадан эмес. Бул мындай атмосфера, онун мындай адамга тийгизген таасири, мисалы үчүн ошого тескери айлансаң көңүлүң айланып бандалып кетесиң го. Андай форматта коет. Мисалы, чыгыштан батышка, батыш түштөн дегендей шарт жок да, каалаганда коюп айлана берет да туурабы? Мисалы, кээ бир өлкөлөрдө демек экиге бөлүнөт экен да, эмненин натыйжасында эки башка бөлүккө бөлүнүп калышы мүмкүн. Эмненин эмесинде? Багы күн нерсеге эмне? Мына атмосферага наркы берке тиешеси жокпу, ошо адамдын ден соолугуна таасир эте турган бир нерсе болуп атпайбы ошол жерде? Саат жебесине карата терс багыт болуп атат да, тескери жүрүп атат демек. Өзү саат жебесине карама каршы оң багыт болуп эсептелинет да. Шамалга байланыштуу болушу мүмкүн. Если шамал мындай боло турган болсо, айма кылганда бетке көбүрөөк шамал урат да. Энергияны азыраак сакап, эгер шамал менен бирге айланса, энергия менен кошо болот да. Бизде саат боюнча айланганда шамалдан көз турганча себеби бизде батыштан мыяка болот дагы, ушул саат жебесине карама каршы болот. Сиздин бир жагында сууну күн кылганда бир жакка куймок экен, өткөндөн кийин бир жакка. Динара. Бул суроого Жаныш жооп берет. Жаныш. Бизде вариант шамал багыты боюнча да, күндүн баягы эми карта боюнча ар жерде күн айланып чыгат да. Ошого шамал багытына ылайыкташтуу болгонуна карама каршы келип калбасын деген эмеде. Катуу кээ бир жерлерде, балким башка мамлекеттерде шамал башка түштүктөн түндүккө карап, же болбосо дүйнөлүк метеорология боюнча шамал бир эле жактан келет. Бул батыш жактан. Мисалы да. Анда ошол жер системасынын нугунун айлануусуна карап жердин тоголонот го. Күнүн ар аймактарда ар кыл моменттерде чыгып калат да. Мисалы, бүгүнкү күндө азыр мына жерде күндүз болсо, башка жерлерде түнкү убакыт болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан жердин нугунун айлануусуна карап коюлушу мүмкүн. Ордодо кимде вариант бар? Алишер. Урматтуу алып баруучу, бул жерде мен бир нерсени байкадым. СНГ өлкөлөрүндө сол жак айланат экен да. Башка өлкөлөрдү мен билбедим, бирок бул жерде юланы карап атсак дагы сол жак айланат да, саат жебесине ылайык.
Мен демек ойлоп атам, немеде каруселде отурган бала деле өзүн айдоочу катары сезет дагы, машинанын айдоочусу катары сезген адам ошол оң жак менен же сол жак менен жүрүш керек да. Бул жерде машинанын жүрүү эрежелери же болбосо башкаруунун оң жакта же сол жакта болуу эрежеси ылайык окшойт. Азаматсыз Алишер, балдарды жаш кезинен баштап жолдо жүрүү эрежесине ар өлкөдө өзүнчө үйрөтөт экен урматтуулар. Оң жакта жана сол жакта жүрүү эрежесин белгилеп берет экен. Азыртадан баштап адаптация болот экен балачы. Эсеп 6-4. 6-4. Суроо ээси Костя Герасименко телекөрүүчү тарапка дагы бир упай кошту жана команда 2 упай айырма менен жеңилип калды. Көзүндө 1 упай менен жеңилген болчу, азыр болсо 2 упай. Оюнда биздин өзү командалык оюн чыгара албадык. Талкуу жакшы болбоду. Тилекке каршы. Кайсы суроо жакты? Суроо жанагы Американ президенттери жөнүндөгү суроо жакты. Демек, капитан Газизбек Ашуровдун суроосун мыкты суроо катарына кошот. Биз куттуктайбыз. Адаттагыдай эле шириндик менен жыйынтайбыз. Шириндик бул жылуу маанай тартуулайт. Барболдун шириндиктери студияга. Жана шириндиктер сиздерге болсун. Нанды болсо ала кеткиле. Нан жөнүндө суроо деле кызыктуу суроо болду деп ойлойм менимче. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен биздин 6-тур соңуна чыгат. Жаныштын наны болду. Эми сториске киргизиңиз Жаныш. Ушул нан кыйнады бизди депчи. Мен күтөм. Кийинки оюн Семетей Амиралиевдин командасын күтөбүз бул жерде. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Ассаламу алейкум. Аман болуңуздар. Көрүшкөнчө.